Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз келгиле бирге жомок окуйбуз түрмөгүндө. Балдар менен чогуу жомок окуйбуз. Бизге өтө таланттуу балдар мейманга келди. Биз менен чогуу болгула. Машак деген жомок окуйбуз. Машак эмне билесиңерби балдар? Билесиңби? Айтчы. Машак бул буудайдын орулуп бүтүп калпагы. Машак бул буудайдын, арпанын, жүгөрүнүн дандарын айтабыз. Эми машак деген жомогубузду баштайлы. Машакты бир эле адамдар эмес, курт, кумуска, жаныбарлар дагы жешет. Илгери чымын жана куюн деген эки бала чычкан жашаптыр. Алар менен кошо кулак тундурган, үнү ачуу, заңкылдак деген аты бар короз жашаптыр. Чычкандар оюндан бөлөктү билбей, өтө шок болушуптур. Короз болсо таң аткандан күн батканча мээнет кылып, аябай эмгек кылган, эмгекчил болчу. Күндөрдүн биринде короз короо шыпырып жүрүп, билдиңерби балдар? Короз короо дагы шыпырат экен эле. Короз короо шыпырып жүрүп, машак таап алыптыр. Анан чымын, куюн деп баягы эки чычканды чакырат экен. Алар карагылачы эмне таап алдым. Мен силерге ушундай машак таап алдым дейт. Келгиле, ким мунун данын чыгарат дейт. Антсе болсо куюн деген бала чычкан мен эмес. Берки бала чычкан дагы мен дагы данын чыгарбайм дейт. Анан короз өзү дандарын чыгарып бүтүп, дагы баягы эки чычканды чакырат. Чымын менен коён чуркап келип, мына көрдүңөрбү балдар? Мен данды чыгарып койдум. Эми тегирменге тарттыруу керек муну дейт. Эмиңер барып тегирменге тарттырып келесиңер десе, чычкандар жалкоолонуп мен эмес деп качканда короз өзү мүшөктү жонуна артып алып, тегирменди көздөй жөнөйт экен. Тегирмен өтө алыс болот. Ал жерде жолдон ар кандай жырткычтар кол салышы мүмкүн эле. Айры куйруктар бар болот. Алар болсо дандарын алып алышы мүмкүн эле. Короз корксо дагы дем алып отуруп, акыры тегирменге жетип, унт тарттырып келет. Анан унт тарттырып келип короз болсо баягы эки бала чычканды чакырат. Чымын, куюн, кайдасыңар? Келгиле, мен унт тарттырып келдим десе, баягы эки чычкан пайда боло калышып айтат экен. Эми унду камыр кылып токош жабыш керек. Анда эмесе кимиңер токош жабасыңар десе, экөө тең мен эмес деп кыйкырышат. Короз болсо өзү камыр жууруп, өзү отун таптап, өзү токош жабат. Токош жаап бүтүп, анан баягы дагы чымын менен куюн токош жаап бүткөндөн кийин келип, ой, мынча жыттуу, мынча жакшынакай, мынча сонун токоштор, биз дагы жейбиз деп стөлдүн чекесине отуруп калышат. Анан короз токтогула, ким данды тапты дейт. Сен таптың. Ким данды чыгарды? Сен кылдың. Ким тегирменге барып ун алып келди? Сен тарттырып келдиң. Ким камыр кылып, от жагып, токоч бышырды десе, сен кылдың дейт экен. Баарын сен жасадың, сен кылдың деп корозду айтышат. Анан экөөңөр эмне кылдыңар дегенде, чымындар үн катпай акырын секин стөлдүн үстүнөн түшүп кетишет. Короз болсо жанагы жалкоолорго өзүнүн таттуу токочторун бөлүшкүсү келбептир. Көрдүңөрбү балдар? Жалкоолонсо эмне болот экен? Жалкоолордун даны дагы таттуу эмесе, жалкоонун жаны эле таттуу. Алар жалкоолонуп, иштен качып атып, токочу жок калыптыр. Тейитбек манас айтып берет. Кел огой. Алаке хандын кыргыздары чабышы дегенден айтып берсем. Атасы орозу өлгөндө кайра келбесиң дайды. Кайра киши көргөндө калын жаткан кыргыздын келиге оогун кайратып, келдин кызын ыйлатып, алуке деген хан чыгып, айбатынан жан чыгып, кайшайтар жан калбай, кайшайт чыгарга, кайшытынан калбай, ал мырткычы болоду, андан мындай болобу, кайшайсылап койгондой кызыл канга боёду, камактаман жужурт, камсалууз алды, олжоклоң боор, бешкөкүлдү кыз алды, талдын баары сулаттың, ой, маңдай жазды бош, бар боюнда тураттыш, кошкордун кош кирпи, кыркы канча көрсөтүк, жалаң жаркабак, жагы жазы экусун, элти калын көзүңдө абназы көрүнөт, кимге көрөт жактыш, акасы кең бөлүтүш, айбатка тузар күч, мүчөсү көрүнөт, жолбош моюн жоон билет, бөрү кулак жол бүтөш, башкача түрү бар экен,